мен тааныбаганымдын тереңинде мындай бир башка сезимдер бар. Ал кайсы сезим? Сиз өзүңүз деле күбөсүз. Кыргыз жаранысыз. Биздин мамлекетте жашайсыз. Тууган уруктарыңыз бар, жора жолдошторуңуз бар, куда сөөктөрүңүз бар. Алар деле айтып атты да. Не деген арам иштер болуп аткан. Айрыкча жанакы мамлекеттик кызматкерлер тарабынан, жогорку окуу жайлардын студенттери тарабынан эмнелер болуп аткандыгы. Бул жапайылык. Анан барып өзүнү тизмеден таппай калгандар. Тапкандары да барса кечирип койгула, силер добуш берип кетипсиңер, экинчи жолу келбегиле дегендер. Биздин 100 миңдеген жердештерибиздин убактылуу сыртта жүргөн, Россия, Казакстанда жүргөндөр, алардын добуш берүүгө укугунан ажыратылгандыгы. Бул деген жапайылык. Мына Москва шаарында не деген нөшөрлөгөн жамгыр жаап турса дагы, кыргыз жарандары турат тизилип, биз добуш берели деп, биздин конституциялык, адамдык, жарандык укугубуз деп. Мына ошолорду киргизбей аткандан кийин кантип ошол шайлоону тааныйм деп чыгасың? Алар нан сурап келген жок, алар акча сурап келген жок. Алар адамдык укугубузду пайдаланалы, кыргыз мамлекетиндеги болуп аткан саясий иш-чарага кайдыгер болбойлу, өзүбүздүн пикирибизди билдирели деген гана ниет менен келишти. Бул кара санатайлар аларды да киргизген жок. Анан эгерде мен бөйпөңдөп эле кээ бир талапкерлердей болуп эртеси күнү туура эми жеңилгенди да билиш керек деп бөйпөңдөсөм, демек ошолорду алып келген ниетине кара санатайлык кылган болом. Мен алардын өз укугу үчүн болгон күрөшүнө кайдыгерлик жасаган болом. Мындан кийин алар Кыргыз Республикасынын жарандарына мыйзамга ылайык иш кылгыла, мыйзамга каршы келет деген сөздү айтканга моралдык дагы, инсандык дагы, адамдык дагы укугу жок. Себеп биринчилерден болуп алар өздөрү тебелеп, тепсеп көрсөтүп беришти. Ар бир кадамдын аркасында кандайдыр бир түшүнүктөр болуш керек. Менин бул кадамымдын аркасындагы түшүнүк, өз колуң менен өзүң кабыл алган мыйзамды сен сыйлабагандан кийин сен башка бирөөнү сыйла деп айтууга кандай укугуң бар деген чоң суроону коюп койдум мен. Жооп беришсин. Убактылуу иштеп жүргөндөр алар жаран, калды, кыргыз жаран алар. Мына ошолордун адамдык конституциялык укугу аябай катуу тебеленди. Мен ушуну билип туруп чыкпай койгондо айтмакта, кана эгерде ошолорго күйгөн болсо чыкмак деген сөз болмок. Мен чыкпай койсом, бул дагы мокоду. Бул дагы тажады. Мен ушул чыгуумдун бирден бир себеби, мына Бишкектеги жарандык активисттер келип чыгышыңыз керек деп аябай катуу талап койгон, ал боюнча кабарыңыз бар. Мен моундай бузулган коомго, моундай напси тие албай калган элге жетекчи болууну каалабайм деп ачык билдирген. Бирок элдин баары андай эмес, элдин арасында тазалары бар деп милдеттүү түрдө мени чыгарган ошол жарандык активисттер. Мен аларга терең ыраазычылык билдирем. Чындыгында алар дагы бир жолу далилдеди. Кыргыз коомунун бүт баары эле баягы напсинин аркасынан, ашказанын аркасынан кулап. Мен түбөлүк көтөрүп жүрүүчү аябагандай оор жүктү дагы бир жолу мойнума илишти. Бул эмне деген оор жүк? Элдик президент деген наган беришти. Элдик президент. Сиз акча менен сатып алган жоксуз. Сиз бийлик, байлык менен коркутуу жолу менен алган жоксуз ошол добуштардын баарын. Эгерде бизде чындап келгенде жана уурдалгандан калгандары 110 миңден ашуун эл ишеним артып отурган болсо, сиз нукура элдик президентсиз деп. Мен ошон үчүн кече айттым, менин алган ар бир добушум миңдеген добуштардан кымбат турат. Себеп алар жүрөк менен берилди. Акчанын кызыкчылыгы үчүн берилген жок. Ашказанын кызыкчылыгы үчүн берилген жок. Алар чыныгы жүрөк менен берилди. Аларды коркутту, үркүттү, жумуштан айдайм деди. Бардыгына макул болуп отуруп берилди. Мындай добуштун баасы жок.